Парс тилинен сөзүп бериңизчи. Айпери Узакова учурда эне тилинен сырткары перс, кытай, түрк, орус тилдеринде сүйлөйт. Ал мектепте окуп жүргөн кезинен бери эле башка тилдерди өздөштүрүүнү максат койгон. Азыркы учурда максатын ишке ашырып жаткан мезгили. Esmemden Ayperiya, сталион бести чокор солдарам, дар донежгой улуми инсон кор мекунам. Вожао Айпери, во зай Гансю Сешенде силы Ханюй. Benim adım Ayperi. Tanışkанıma memnun oldum. Меня зовут Айпери, я сейчас работаю в Бишкекском гуманитарном университете, сейчас мне 24 года. Менің атым Айпери, азыр мен Бишкек гуманитарлык университетинде иштейм, жашым 24-те. Канча тил билсең, ошончо адамсың дегендей, учурда жаштар бир канча тилде эркин сүйлөөнү каалашат. Тилди бат өздөштүрүү үчүн эң башкысы каалоо жана аракет керек. Албетте кыйынчылыктар болот. Анын бири тажрыйбанын аздыгы дейт Айпери. Кайсы көйгөйлөр жаргалат деп атпайсызбы? Ошо көйгөйлөрдүн биринчиси бул практика жоктугу. Биз бияктан теоретически окуйбуз, теориядачы, бирок практически колдонбойбуз көп. Ошондо тилдердин көбү унутулат экен. Биз көп сүйлөшсөк, балким унутпайсыздарбыз ошол тилдердичи. Азыр мен англис тилинде, фарс тилинде, анан кытайча сүйлөйм. Бираз түркчө да сүйлөйм. Мен англис тилин негизи курстарга барып үйрөнгөм. Фарс тилин болсо университеттен үйрөнгөм, кытайча болсо дагы университеттен үйрөнгөм да, бирок Кытайда үйрөнгөм. Билимин, тилин андан ары өнүктүрүү үчүн каарманыбыз чет өлкөгө да барып, башка тилдерди үйрөнүүдө тажрыйба топтоого жетишкен. Иран ислам өлкөсүнө барып келгем, аякта ушул тил боюнча стажировка өтүп келгем, 1 ай ичинде. Өз өлкөбүздө окуп жүргөндө башка, ошол өлкөнүн тилин ал өлкөгө барып, сүйлөшүп, адамдар менен баарлашып, билип келгенде бул такыр башкача сезимдер болот экен. Алган билимин, чет өлкөдөн топтогон тажрыйбасы менен студенттерге бөлүшүү максатында азыркы тапта өз аяктаган окуу жайда эмгектенип келе жатат. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.